7 каналдын эфирин сайтка саякат программасы улантат. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы. Көрсөтүүнүн башында эскерте кетсе, мында кеткен материалдар биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев дүйшөмбүдө иштен кетти. Президенттин басма сөз кызматы Чоткараев кызматтан кетүү жөнүндө өзү арыз жазды деп түшүндүрдү. Бирок бул жетекчинин иштен кетерин акыркы бир жумадан бери маалымат каражаттары жазып эле атышкан. Чоткараевдин кызматтан кетишине улай эле коррупцияга каршы кызматтагы жетекчилик орундарды ээлеп келген 20га жакын кызматкер иштен алынганы жана башка кызматтарга которулганы тууралуу маалымат тарады. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов комитетте чынында эле кадрдык өзгөрүүлөр болуп жатканын ырастап, бирок ал жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиянын чечими менен ишке ашканын Азаттыкка билдирди. Коопсуздук кеңешинде президент УКМКнын гана эмес, Ички иштер министрлигинин жана башкы прокуратуранын да ишине ичи чыкпасын белгилеп, сөмөй кезеген. Ошондон кийин бул органдардын жетекчилери кызматтан кетеби деген суроо талкууга түшүп, коомчулук бир жумача кулак түрүп турду. Бирок Жээнбеков башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаевди жана Ички иштер министри Улан Исраиловду бир-бирден кабыл алып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө тапшырма берди. Ал ортодо коопсуздук кеңешинин чечимин аткаруу максатында башкы прокуратура буга чейин жабылган жана кыскартылган кылмыш иштерин кайрадан карап чыгаарын жарыялады. 20 февралда Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана ага сарпталган 386 миллион доллардын максаттуулугун иликтеген депутаттык комиссия кезектеги жыйынын өткөрдү. 12 депутаттан турган убактылуу комиссия ушуну менен экинчи ирет жыйынга чогулду. Финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 386 миллион доллар Кытайдан кандай шартта алынганы тууралуу баяндама жасады. Анын маалыматы боюнча насыя 2% жылдык үстөк менен 20 жылга алынган. Башкача айтканда насыяны 2033 жылга чейин Кытай тарапка 107 миллион доллар үстөк пайызы менен 493 миллион доллар өлчөмүндө кайтарууга туура келет. Отурумда көптөгөн жоопсуз суроолор жаңырды. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев ТБА менен келишим боюнча Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоонун 1 киловатты 1287 доллар деп жазылганын, иш жүзүндө 1286 доллардан айланганын айтты. Тилекке каршы бул суроого келишимге кол койгон электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчилиги да жооп бере алган жок. Жыйында мындан сырткары Кытайлык ТБА компаниясы 386 миллион доллардан тышкары кайтарымсыз негизде берген 20 миллион 300 миң доллардын кайда кеткени тууралуу да талаш чыкты. Келишим боюнча ал акчанын бир бөлүгүнө 2 мектеп курулушу керек болсо, иш жүзүндө бир эле мектеп курулган. Бул боюнча толук отчет бере албаган тиешелүү жетекчилер кийинки отурумга камданып келебиз деп убада беришти. Ошол эле учурда бул комиссия электр станциялары, Улуттук энерго холдинг сыяктуу энергетикалык мекеме ишканалардын жетекчилерине катуу сөгүш берүү менен чектелди. Буга коомчулук эле эмес, комиссия мүчөлөрүнүн айрымдары да нааразы. Кудайдын чүчкүрүгүнөн түшкөндөй болгон Кулматов деген Кудайдын эрке баласы бар. Айланып эле кайра бажынын баштыгын басып жыгылган. Мына ошол жигит айдын башында башбакан Сапар Исаковдун кабыл алуусунда болуп, бир айдын жыйынтыгын чыгарып, Ош бажысында чогулган каражаттын көлөмү 10 эсе көбөйгөнүн айтып, бир эсе кубандырган жайы бар. Бул маалымат коомчулукка тараары менен бир топ экс-бажы жетекчилери жерчелип, агаларын адвокат кылып, ММКларга маек бердиртип, ал чогулган каражат чек арадан өтө албай турган фуралардан түшкөнүн, өзбек тарап менен мамиленин жакшырышынан товар жүгүртүү жакшы болуп жатканын, коррупциялык схемалар болбогонун айтып актанууга да жетишкен. Ал эми эрке бала Кулматов 14 февралда жогорку кеңешке келип, мындай өсүүнүн себебин Кытай жаңы жылы менен байланыштырып, коррупция менен болгон күрөштүн жыйынтыгы деп айтканга жарабады. Жанынан корктубу, же тигилер жарга такадыбы ким билсин? Айтор ачык айтпай кыска жооп берип кутулду. Өткөн жылы Сапар Исаков баштаган жап-жаңы жана жаш өкмөт куралганда бийликтин ырын-ырдап, барабанын дүңкүлдөткөн ММКлар ой, премьер-министр өзү 40 жашта, эң жаш министри 30да деп булардын жаштыгын чылап иче тургандай пиар акция уюштурган эле. Сыягы Ак үйдөгү акыл кошчулар бул ирет элдин башын ушинтип айлантабыз деген айла амалды ойлоп табышса керек. Айрыкча ошол 30 жаштагы экономика министри болгон Новиков деген али үйлөнө элек. Мурда кагаз ташып гана жүргөн новый министрди асманга көкөлө түшкөн. Ошондой эле айрым Масалиев, Абдылдаев сыяктуу кошоматчылыкты жек көргөн
көрсөткөн депутаттар бул тепличный балаң өмүрү өндүрүш тармагында иштебептир. Эмнени кыйратмак эле деп суроо беришкенде чоң жакшы бала, мен билем, ал жакшы бала, шанс берели деп жалдыраган. Бирок Сапар Исаков кол койгон токтомго ылайык. Быйыл марттан баштап министрлер баш болуп, мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин өз кызматына ылайык эркин билүүгө тийиш эмеспи? Эми бул жагы апенди өзү отурган дарактын бутагын кыйгандай эле кокуй иш болуп калат экен. Себеби эрке бала Новиков бир ооз кыргызча билбейт экен. Анан ага кыргыз тилин үйрөтүү үчүн бюджеттин эсебинен жалпысынан 324 000 сом бөлө турган болгондо, социалдык тармактарда чоң нааразычылыктар жаралып, элдин сүрүнөн коркуп, кайра кыргыз тилин үйрөнбөймүн деп чыкты. Эми марттан баштап ал кантип иштейт десең? Казакстанда кармалган жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу менен Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин кандай байланышы бар экендигин Казакстандын Время гезити жазып чыкты. Казакстанда жогорку кеңештин депутаты кармалганы 18 февралда ырасталган. Дамирбек Асылбек уулу менен кошо Улан Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров деген Кыргызстандын жарандары кармалган. Алар 2 айга камакка алынган. Аларга коюлган беренелердин негизинде алардын мүлкү конфискацияланып, 12 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Аталган басылманын маалыматына таянсак, Дамирбек Асылбек уулу Казакстандын Крим Төбөлү Эспол менен байланышы бар болушу мүмкүн. Мындан сырткары Эспол бир нече жолу Крим Төбөл Камчы Көлбаев менен жолуккандыгы айтылууда. Дамирбек Асылбек уулу биринчи жолу жогорку кеңешке 2009 жылы 28 жашында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин контролунда турган Ак Жол партиясынын тизмеси менен келген. 2015 жылы Асылбек уулу Дамирбек Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген. Мындан сырткары ал спортто дагы ийгиликтүү карьера курган. Депутат жергиликтүү гана эмес, чет өлкөлүк Крим Төбөлдөр менен дагы байланышы бар болуусу мүмкүн. Жакында эле Асылбек Дамирбек уулунун өзбек бизнесмени Абдувалиев Салим менен чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланган. Депутат ал сүрөт 4 жыл мурун спорттук иш-чарада түшкөндүгүн билдирген деп жазат Время гезити. Ордо калабыз Бишкекте 20дан ашуун коммерциялык банктар иштеп келет. Алардын арасында коңшу Казакстанга таандык Халык банкы да бар. Мына ушул каржы мекемесинин кеңсесиндеги жазууда өлкөбүздүн аталышы Кыргызстан деп латын арабы менен жазылып турат. Муну интернет колдонуучулардын бири байкап калып видеого тартып алган. Аны жергиликтүү маалымат булактарынын бири социалдык тармактарга жайгаштырды. Бул эмне деген акмакчылык? Эгемендүү мамлекеттин аброюна шек келтирген мындай иштерге тийиштүү тараптар тездинен чара көрүүсү керек. Керек болсо баш мыйзамдын гаранты болгон өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков дагы бул ишти өз көзөмөлүнө алуусу абзел. Аларды миллиондогон доого жыгып, керек болсо өлкөдөгү ишмердүүлүгүн токтотууга чейин барыш керек. Өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, башкалар биздин башыбызга мына ушинтип минип алышат. Эске сала кетсек, социалдык өнүктүрүү министри Таалайгүл Исакунова балдарга берилүүчү пособия чатагы менен элдин нараазычылыгын туудуруп катуу сындарга кабылганы маалым. Бул маселеге депутаттарда күнөөлүү болгон. Себеби алар шайлоо алдында сону мыйзам экенде ураалап колдоо өткөрүп жиберишкен. Өкмөт болсо ал мыйзамды аткарууга бюджетте акча тартыш экенин билдиргенден улам президент ал мыйзамды артка кайтарган болчу. Ал эми пенсия, пособия маселесин жөнгө сала турган министрликти жетектеген Таалайгүл Исакунова бул талаштуу мыйзам боюнча өз позициясын айтып чыккан эмес. Ал ушул маселени жогорку кеңеш жыл башында талкуулап жатканда өз позициясын билдирип, мен кызматтан кетүүгө даярмын, бизден да кемчилик кетти деген позициясын билдирген. Бирок Исакунова айым бүгүнкү күндө былкылдабай иштеп жатат. Же айткан сөзүн унутуп калдыбы? Балким Исакунованын жогорку жактагы колдоочусу күчтүүбү? Иштин көзүн билбеген соң эртелеп ишин бошотуп бербейби? Белгилүү болгондо Исакунова алкомагнат Шаршембек Абдыкеримовдун кайнэжеси. 2015 жылы Кыргызстандан жогорку кеңешке депутат болуп келип, андан кийин министрлик кызматка кеткен. Кедейкандар көбөйдү. Кече кимда, бүгүн ким деген суроо сопкут болбой калды. Дегеним баягы биз айтып келчү Актала районунун акими Семетей Черикбаев эми Нарын районуна аким болуп дайындалды. Аким кезинде Акталаны каалагандай калчап, тендер маселеси менен атагы чыккан бул эргул баарын акча чечет деген логикага таянып алып дала иштерди жасаганы боюнча маалыматтар бар. Колдогон кожосу күчтүүбү? Айтор иттиги артынан үрүп жатса да болбой эле улам бир райондун канын сорууга ашыккан бул мырза ушул тапта эч кимди көзгө илбей жүрөт. Черикбаевдин чегирткече секирик жасоосунун артында коррупциялык жол менен топтолгон каражаттар самсалап чыгып атканын айтышууда. Алыска узабайт го. Акталанын канын бүргөчө соргон бул эргулду Нарын району башынан сылап олтура береби? Маселе ушунда.
Атын чыкпаса жер өртө демекчи азыркы бийликтин атка минерлери кыйраткан иши менен болбосо да өздөрүнүн же айдоочу, жан сакчыларынын жосунсуз жоруктары аркылуу көпчүлүккө таанылып калышууда. Ушул жумада Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Аскаров да айдоочусунун оройлугу жана көпкөндүгү менен терс каарманга айланды. Анын айдоочусу 19 февралда эртең менен кызматтык унааны Ош облустук балдар ооруканасынын короосуна токтотуп, анын кесепетинен тез жардам унаасы өтүүчү жолду тосуп калган. Бирок медиктердин жолду ачуу тууралуу талабына шоопур орой жооп кайтарган. Качан гана журналисттер мындай ыңгайлуу учурду видеого тартып алып, социалдык тармактар аркылуу тараткандан кийин Ош мэриясынын гаражынын профсоюздук уюму көпкөн айдоочуга сөгүш берген. Эгер экинчи иретте ушундай окуя кайталанса, анда жумуштан бошотулат экен. Эгер вице-мэрдин айдоочусу эле ушундай борзый болсо, анда босу такыр эле сүрдүүгө баса, карапайым калк ишеним артып шайлап, салыктын эсебине маяны алып, кызматтык машина минип тайраңдаган мэрия, акимчилик сыяктуу чиновниктер кайсы жумушту кыйратып, элдин көйгөйүн чечип атат. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Эскерте кетсе, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет булактарынан алынды. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.